Assalamu alaikum ustaz. Davat tuuralı kеңирээк айтып бериңизчи. Аят хадис менен себеби элдер туура эмес түшүнүп алышат экен. Даватка чыкпай деле койсо болот дешип, сахабалардын динди таратабыз деп жан беришти го. Ушул тууралуу кеңен айтып бериңизчи. Даватчы туугандардын суроосу экен. Дават деген нерсе чакыруу. Аллах Тааланын үйүнө чакыруу. Эми даваттын түрлөрү көп. Азыркы бизде дават дегенде бул ошол азыр биздин даватчылар кылып аткан амал. Бул эч бир жери шариатка каршы келбейт. Бидат эмес. Ал эми 3 күн, 40 күн, 4 ай деген бул тартип гана. Анан өткөндө бирөөнү уктум. Тартип деп ар нерсени киргизе бересиңерби? Шариатка эч зыяны келбейби? Киргизе беребиз. Бардык нерсени киргизе беребиз. Оны ол жерден эшикти жаап киргиле тартип кылабыз мечитке. Кондиционерлерге тийбегиле тартип коебуз. Шариатка каршы келбейби? Келбесе болду. Ошол 3 күн, 40 күн, 4 ай дегендер бул тартип. Адамдардын бардыгы чыгып илим ала албайт экен. 20 жыл, 30 жыл өмүрүн сарптап. Эми бул көрүп тириликтен кутулбайт экенбиз. Кечке ошол бул акча табам деп дордойдо, бул машина оңдоп бир жерде, бирөө башка жерде, ошого ке дүйнө менен Кудайды унутуп калба. Ке бир айыңда 3 күн убактыңды берип койчу, күнүгө 2 саат берип койчу Аллахтын жолуна. Өзүң үйрөн, бирөөгө үйрөт колуңан келсе, анан даватка чыкты деген нерсе бирөөгө үйрөтүү үчүн чыкпайт, өзү үйрөнүш үчүн чыгат. Эми ошол даваттын тартиптерине дагы киргизип койсо да, жаңы чыккандарды 1-2-3 ай, 4 ай чыккандан кийин анан шам баянын бербестен, кичине илим алгандан кийин ошо сүйлөгөн сөзүнө эмнени сүйлөп атканын билгенден кийин шам баянына чыкса, жанагы бизге жанагындай таан сөздөрдү айтып аткандарга бир жана шылтоо болуп бербейт элек. Ошол тартип иретинде бар. Эми чыга албайт экенсиң 20 жыл илим алганга 3 күнгө чыгып кой. Анан 40 күнгө чыгып кой 1 жылга, өмүрүңө 4 ай. 4 ай чыгып кой, өмүр бою даватта жүрүң деген, Кудайдын жолунда жүрүм деген сөз кылат. Эми Кудайдын жакшылыгынан тыюуну каалагандар ар нерсени таба берет. Адамдарыбыз ошонун себебинен намаз окуп атабы? Алхамдулилlah жакшы. Иманга келип атабы? Кудайды таанып атабы? Зыяны жок. Ага асылгандан көрө өзүң кара. Багымдат окуп атасыңбы? Сен эмне иш кылдың? Канча адамдын намаз окушуна себепчи кылдың? Канча адамга келимени үйрөттүң? Канча адамдын дааратканага кирип чыгышын үйрөттүң? Себеби ар бир дават кылуунун мындай тепкичтери бар да. Азыр мен туурасын айтайын, мен адамдарга даараткан деп үйрөтө албайм чынында. Чоңураак маселелерди айтып, мен өзүм баягы кээ адамдар бар, ошону үйрөтөт. Ал үйрөтпөсө, ал үйрөтөт. Ар бир адам кыла турган нерсеси бар да. Өткөндө айтканбыз. Кийимиңиз өзүнчө бир дават, сүйлөгөн сөзүңүз, көчөдө жүргөнүңүз бир дават. Өткөндө кинону айттык. Бир өзүнчө дават болду десе, бирөө комментарий жазып коюптур. Мына кинону реклама кылып атат, мындан сактангыла деп. Демек, даваттын ар кандай түрү бар. Эми ошол даватка эми Кур'ан аяттан далил келтирип бериң деген эми бул жер азыр ошо анын убактысы эмес. Эгерде макул десеңер, мен бир күнү атайын бир сабак кылып берем. Даваттын Кур'ан хадиске неме болгондугу боюнча бир сабак кылып берем. Бардыгы азыркы кылып аткан даваттын тартиптерин бардык Кур'ан хадиске туура келет. Эч жер каршы келбейт. Бул боюнча 2025 жылы 1-январь күнү эсимден чыгып атат. Атайын мыйзам кабыл алынган жогорку кеңеште дин боюнча жана дин маселелери боюнча атайын мыйзам кабыл алынып, ошол мыйзамга ошол мезгилдеги мамлекеттик дин комиссиясынын тарабынан мыйзам сунушталынып, ошол жогорку кеңеште өтүп кеткен. Ошол жерде ал адамдардын коопсуздугу жана башка деген өзүнүн шарттарын коюп, себеби бирөөнүн үйүн такылдатып бара турган болсо, адамдар баягы жакшы ойлойт экен да, баягы даватчылар келди деп эшигин ачып ийсе, жанагы атайын кол салганы келгендер дагы ошентип эшигин ачтырып кирип кетет экен деген жүйөнү айткан. Мисалы үчүн, глазоктон мынтип караса, даватчы турат. Жакшылыкка чакырып келиптир деп ачсаң, чөнтөгүнөн пистолети чыгат. Кирип сен тоноп кетиши мүмкүн. Мынтип карасаң бир хулиган чачап салам турса, эшигиңди ачпайсың деген сөз да. Ошондон улам бир муктаждык болуп атат. Адамдар динди үйрөнөм десе, сиздерде ол мечитке келсин, үйрөнсүн. Эшикти тыкылдатып баруу бул тыюу салыныш керек деп ушул мыйзам кабыл алынып, тыюу салынып калды. Ошол эле мезгилде
Башка дин өкүлдөрү да бар да. Биз динди таркатып атсак, башкалар да таркатат да, бар эго таркатат, башка таркатат. Адамдар капыр болуп кетип атат. Барып бир белгисиз үйгө барып тыкылдатып, кичине тыйын берип, эго анан кийин башка деп чакырса кирип кетсе капыр болуп. Ошолордун баардыгын тийүү максатында бизде мечиттерибиз ачык, университеттерибиз ачык. Мына ушул жерге келип адамдар динди үйрөнсүн, эшик тыкылдатуу коопсуздук үчүн жабылсын деди. Бирок менин азыркы мезгилдеги пикирим ушул ачылышы керек. Ушул ачылышы керек. Мен иншалла ушул жогорку жактан баягы бир мезгилде айтты, уруксат бергиле деп сурангандай эле азыр деле суранам да. Биздин башчыларыбыз себеби ушул эшик тыкылдатуу, башкача айтканда гашка уруксат берилиши керек. Гашты бирок эшикти тыкылдатпайт. Көчөдө кылынасың, бирок эшик тыкылдатып барылбайт. Бунун кандай жаман жагы бар, кандай жакшы жагы бар. Эми үйүңдү тыкылдатып барып, бирөө тоноп кетет десе, башка жол менен деле тоноп кетиши мүмкүн. Бул анын себеби эмес. Себеби буну тыйып койгондон бери бизге адамдардын мечитке келүүсү азайып баштады. Баягы капилетте калган адамдар аларга барып ушу келимени айтып, мечитке чакыруу болбой калды. Эгер биз ушинтип бара бере турган болсок, адамдар мечитке келбей, динден алыс болуп, көртирлик менен жүрө бере турган болсо, барып кылмыштуулук көбөйөт бизде. Адамдар даватка келип оңолуп атат. Даватка келип бузулган дээрлик жок. Караң алкаш даватка келип оңолгон. Ууру кески даватка келип оңолгон. Чорныйларын, караларын да даватка келип оңолгон. Баш кесер да даватка келип оңолуп атат. Бул эшикти тыкылдатуу шариятыбызда милдеттүү нерсе болбосо дагы даватка чакыруунун бир жакшы усулу бул. Пайгамбарыбыз бир мезгилде колдонгон. Кыргызстанда ошонун жемиши өтө жакшы болду. Канча деген адамдар мусулман болду. Мусулман болуп, динди кабыл алып, намазга келип калды деген, ал кылмыштуулуктан кайтты деген сөз. Эгерде биз ушинте берсек, адамдар динден алыс боло берсе, мүмкүн менин сабагымды көп адамдар укпашы мүмкүн. Бирок эшикти тыкылдатып барганда, ошол жерде биринчи жолу келимени угушу мүмкүн. Анан бирөөнү зыярат кылып деле барасың да. Азыркы мезгилде кошуналарды зыярат кылынбай калдык, туугандарды зыярат кылынбай калдык. Ошо зыярат бабына окшош эле барып, ушул неме кылса, кайра уруксат берилсе, бул мыйзам кайра каралып чыкса, элибизге, жерибизге пайдасы тиет. Башчыларыбыздан дуа кылып үмүт кылабыз, ушуну кайра карап, кайра уруксат берсе, элибизге, жерибизге жакшы болот. Аллахым разы болсун. Баягы тагдыр маселеси, бул боюнча көбүрөөк айтканбыз. Тагдыр маселесин дуа менен тагдыр өзгөрөбү деген маселе. Мисалы үчүн биз тагдырыбызга 1 миллион доллар акчасы болот деп жазса, дуа кылса 2 миллион доллар болуп кетеби деген маселе. Аллах Таала бизге ыктыярды берген. Ыктыяр деген нерсе сенин каалооң бар, бир нерсени кылганга. Ошол сенин каалооңдун негизинде Аллах Таала сенин тагдырыңа эзелтен билип туруп жазып койгон. Ошо Аллахтын ишине аралашпай эле бизге ыктыярды дүйнөдө кыла беришибиз керек. Эгер сен азыр ыктыяр кылган болсоң, тагдырыңа жазылган болот. Ыктыяр кылбаган болсоң, ошо тагдырыңа жазылган. Аллах Таала сенин ыктыяр кылууңду, сен төрөлүү электе ушундай ыктыяр кылышыңды билүүчү сыфаты менен билип туруп тагдырга жазып койгон. Али сен ыктыяр кыла элексиң, эми кыласың. Аллах Таала эзелки жана келечекте боло турган нерсени биле турган зат. Ошого эгер сен дуа кылсаң, Аллахым, сенин ошо дуа кылышың дагы сенин ыктыярыңда болот да, сен дуа кылсаң аяғың өзгөрүлөт. Бардыгы сен тагдырыңа жазылган. Түшүнүктүүбү? Сен дуа кылсаң, ошо дуа кыласың, кылбасың сенин ыктыярыңда да. Сен дуа кылышыңы ыктыяр кылдыбы сага, сен ошо дуа кылсаң эле ыктыяр кылып, Аллах Таала сенин немеңе тагдырыңа ошондой кылып жазып койгон. Ошон үчүн сенде тандоо кылып, дуа кылып, ибадат кылып өш керек, бешке киребиз иншалла.